Талибан АКШнын техникаларын басып алып, аймактагы эң күчтүү армияга айланды. Маалымат каражаттары талиптердин олжолорун сынап, Афганстанда бийликти басып алгандан кийинки топтун аскердик потенциалын баалашты деп жазат Reuters. АКШнын чалгын кызматынын алдын ала эсептөөлөрү боюнча алар 2000 дөңгөлөктүү бронетехниканы HMW армиясынын жолсуз машиналарын жана UH-60 Black Hawk тик учактарын жана Scan Eagle дрондорун кошкондо 40ка чейин учакты алышкан. Америкалык аскерлердин жана расмий өкүлдөрдүн айтымында талиптер өкмөттүк күчтөрдүн негизги арсеналын басып алып, аларды дүйнөдөгү эң күчтүү террордук топко жана Борбор Азиядагы эң күчтүү аскердик күчтөрдүн бирине айландырышкан. Reuters агенттигинин маалыматы боюнча ок атуучу куралдын минометтун саны 100 000 деген. Бир убакта Америка Афган армиясына кеминде 600 000 жөө курал, 162 000 дана байланыш жабдуулары жана 16 000ге жакын түгү көрүүчү жабдууларды бергени кабарланды. Талиптер мунун баарын соц тармактарда активдүү түрдө дагы бир ийгиликтүү чабуулдан кийин көрсөтүп жатышты. АКШнын өкмөттүк жоопкерчилик бюросу 2002 жылдан 2017 жылга чейин Америка Афганистан армиясына курал жарак, артиллерия, ракеталар, түнгү көз айнек, ал тургай чалгынуу үчүн, кичинекей дрондор үчүн 28 миллиард долларга жакын каражат бөлгөнүн билдирди. Америкалык Black Hawk тик учактары Афган армиясынын талиптерден эң чоң артыкчылыгы болмок. АКШ 2003-2016 жылдар аралыгында Афган күчтөрүнө 208 учак берген. Өткөн аптада бул учактардын көбү талиптерден качкан Афган учкучтар үчүн эң пайдалуу экени далилденди. Бир америкалык чиновниктин айтымында 40-50 учак Афганстанга баш пайнек берүүчүлөр тарабынан Өзбекстанга жеткирилген. АКШнын учурдагы жана мурдагы атка минерлери бул кубокторду өлкөнүн калкына каршы колдонуу ыктымалдыгы өтө жогору экенин айтышат. Кошумчалай кетсек, талиптер айрым жабдуулардын үлгүлөрүн Кытайга же Орусияга сатышы мүмкүн деп шектелүүдө. Куралдардын бир бөлүгү Ислам мамлекети сыяктуу башка согушчан топтордун колуна түшүп калуу коркунучу дагы бар. 2016 жылдан 2019 жылга чейин АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы катары Афганстандагы аскердик операцияларды көзөмөлдөгөн отставкадагы америкалык генерал Джозеф Уотелдин айтымында талиптер кол алган жогорку технологиялуу жабдуулардын көбү, анын ичинде учактары да америкалык сезимтал технологиялар менен жабдылган эмес. Кээ бир учурларда алар трофейлерге көбүрөөк окшош болушат, деди Уотел. АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы бул абалга өтө тынчсызданып жатканы жана абадан сокку уруу менен куралдарды жана учактарды жок кылуу сыяктуу бир катар варианттарды карап жатканы белгиленди. АКШны талиптердин курал жарагы тынчсыздандырып жатат. Америка Кошмо Штаттары Афган армиясына жана коопсуздук күчтөрүнө өткөрүп берген курал жарактар менен аскер техникасын талиптер тартып алганы кооптуу экенин кабарлады. Бул тууралуу Америка Авазы маалымдады. Анда белгилүү болгондой, АКШдан Афган армиясы менен коопсуздук күчтөрү 2002 жылдан 2017 жылга чейин жалпы наркы 28 миллиард доллар болгон курал жарак жана аскер техникасын акысыз алган. Афган аймагынын көпчүлүк бөлүгүн басып алган Талибан кыймылы Афганстандын өкмөттүк күчтөрүнүн карамагындагы аскердик кампаларды басып алып, андагы курал жарактарды дагы тартып алганы айтылды. Талиптер өкмөттүк күчтөрдүн шалакылыгынан пайдаланып, бир учурда өлкөнүн бир нече аймагын басып алган. Кийин Афганстандын көпчүлүк провинцияларына көзөмөлүн орнотуп, бир жуманын ичинде Кабулду курчоого алганы белгилүү. Чалгын маалыматтары бир нече сценарийлердин болушу мүмкүн экенин көрсөткөн. Алардын бири талиптердин Афган өкмөтүн тез арада кулатуусу, экинчиси жарандык согуш жана үчүнчүсү сүйлөшүүлөр аркылуу абалды жөнгө салуу. Биринчи сценарий ишке ашты, деди АКШ армиясынын штаб башчылыгынын бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли. Талиптер 15 августта Кабулдан президент Ашраф Гани чыгып кеткен соң президенттик сарайды согушсуз алган. Буга чейин интернетке тараган видеодо талиптер аскердик машинелерге жүктөлгөн үкөктөрдү ачып,
курал жарактарды, байланыш каражаттарын жада калса аскердик дрондорду карап жатканы көрсөтүлгөн. Америкалык каткаминерлер бул каражаттар тынч элге каршы колдонулушу мүмкүн деп тынчсызданды. Ошондой эле талиптердин колунда Кытай менен Орусиянын өндүрүшүнөн чыгарылган ок атуучу куралдар жүргөнү дагы белгиленди. Трамп америкалык аскерлер Афганистанга кайра кайтышы мүмкүн экенин айтты. Дональд Трамп Афганистанда Американын 10 000 эмес 45 000 жараны калганын болгулоп, аскерлер ал жака кайра кирүүгө аргасыз болорун кошумчалаган. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп тарапташтарынын митингинде америкалык аскерлер Афганистанга кайра кайтууга даяр болушу керек экенин айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Кайра киришибиз керек. Ошондо туура болот. Биздин өлкөнү азыр башкарып жаткан адам Афганистандан күчтүү армиябызды чыгарып кетип коркунучтуу чечим кабыл алды. Эми ал мамлекетке кайра кирүүгө аргасыз болобуз. Балким болбойбуз, бирок аргасыз болобуз. Анткени ал жакта АКШнын 45 000 жараны калды. Кирбесек аларды көрбөй калабыз, деди мурдагы президент. Дональд Трамп Афганистанда Американын 10 000 эмес 45 000 жараны калганын болгологон. Алар кайра кирүүнү ойлонбосо, анда силер 10 000 болобу, 45 000 болобу, ал адамдарды көрө албайсыңар деген ал. Трамп Афганистанын отставкага кеткен президенти Ашраф Ганини алдамчы деп атап, өлкөсүнөн толтура акча менен качып кеткенин кошумчалаган. Мурдагы башчы Афганистандан АКШнын аскерлери чыгып кетери менен ал жака Россия барууга даярданып жатканын белгилеген. Эске салсак, буга чейин Жоржия штатынын шайланган республикачыл эл өкүлү Марджори Тейлор Грин Байденди ээлеген кызматынан четтетүү боюнча резолюциянын долбоорун Конгресстин кароосуна киргизгенин билдирген. Ал президентти 10 000 америкалыкты афгандык Талибан кыймылынын кол астына калтырып кетти деп айыптоодо. Афганистандагы кырдаал бир нече апта мурда Америка өз аскерлерин чыгарып кете баштаган соң Афганистанда абал кескин курчуган. Талиптер бир катар ири шаарларга кол салып басып алышкан. Жекшембиде согушкерлер өлкөнүн бардык чек ара өткөрүү жайларын көзөмөлгө алып президенттик сарайга киргенин жар салган. Дүйшөмбүгө караган түнү Талибандын өкүлү Мухаммед Наим 20 жылга созулган согуш аяктаганын, жагында мамлекетте жаңы башкаруу формасы киргизилерин билдирди. Ал арада Панджшер аймагы талиптерге каршылык көрсөткөнү айтылып, вице-президент Амрулла Салех өлкөнүн убактылуу президенти экенин билдиргени айтылды. Ауганстанын экс-президенти Ашраф Ганинин бир тууганы талиптердин катарына кошулганы белгилүү болду. Ауганстанын мурдагы президенти Ашраф Ганинин бир тууган иниси Хашмат Гани Талибан кыймылына кошулганы маалым болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Хашмат Гани мурдагы өлкө башчы Ашраф Ганинин бир тууганы Ислам Эмират үчүн Халил ар-Рахман Хакинин катышуусунда ант берди деп жазылган талиптердин билдирүүсүндө. Ал эми Халил ар-Рахман Хакани Талибан кыймылын колдогон Хакани тармагы террордук уюмунун негизги мүчөлөрү экени айтылган. Эске салсак, мурдагы президент Ашраф Гани талиптер Кабулду басып кирген күнү өлкөдөн чыгып кеткен. Көп өтпөй ал үй бүлөсү менен бирге Бириккен Араб Эмирлигинде экендиги белгилүү болгон. Белгилей кетүүчү нерсе, Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террордук жана экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Кабулда тосмодон наристени өткөрүп алган аскерлер Пентагон себебин түшүндүрдү. Кабул аба майданынын периметрин кайтарган Американын деңиз аскерлери афгандык кишинин ооруп жаткан баласына медициналык жардам көрсөткөндөн кийин кайра беришкен. Бул тууралуу Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирбиге таянуу менен РИА Новости жазды. Белгилей кетсек, буга чейин дүйнөлүк желеде топ кишинин арасынан бирөө баласын өйдө көтөрүп берип, темир тосмонун аркы бетинде турган аскерлер аны өткөрүп, аэропорт жака алып бараткан видео талкуу жараткан. Наристенин ата-энеси ал ооруп жатканын айтып жардам сураган. Өзүңөр көргөндөй, аскер баланы эңкейип туруп алган. Андан ары аэропорттун ичиндеги госпиталга жеткирген. Ал жактан медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин атасына кайтарып беришкен деген Кирби. Ал аскерлердин бул аракетин гумандуулук, боорукерлик катары баалаган. АКШ Кабулдагы аба майданга 6 000 аскерин койгон. Алар жарандарды эвакуациялоону камсыздайт.
Өзбекстан аркылуу 2000дей чет элдик Ауганстандан эвакуацияланды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Ауганстандан качкан 2000дей адам башка өлкөлөргө эвакуация болгонун кабарлады. Азыркы тапта Өзбекстан, Германия, Орусия, АКШ, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Венгрия, Словакия жана Казакстан менен аба майдандарды жана асман коридорлорун орток колдонуп, качкындарды ташуу боюнча кызматташып жатат. Чет элдик өнөктөштөр менен Ауганстандын атуулдарын Өзбекстан транзиттик жол менен алдын ала макулдашылган өлкөлөргө жиберебиз деп билдирди Өзбек тышкы иштер министрлиги. Кыргызстанда УКМК Ауганстандан качкындар келе элек деген 20 августта кабарлаган. Ушул тапта мурда келген 500дөй Ауганстандык атул бар. 19-20 августта Кыргызстандагы ондогон Ауган качкындары АКШ элчилигинин имараты менен буунун кеңсесинин алдында акция өткөрүшкөн. Кошмо Штаттар 14 августтан бери 9000 адамды эвакуациялады. Алардын 3000-и 19 августта Кабул аэропортунан учуп кетти. НАТО билдиргендей, барын кошкондо 5 күндүн ичинде баш аягым 18000дей киши Ауганстандан чыгарылды. Дагы 6000дей адам учуп кетүүгө даяр турат. Алардын арасында чет өлкөлүк күчтөргө жардам берген котормочулар да бар.